Assalamu alaikum dostlar. Орыстар менен кыргыздардын айырмасын айткым келип атат да. Орыстар азыр мен машина бузулуп бир кыргыз байга баргам да. Кыргыз бай байкебизге барып 3 жол жазады байкуш, ошоштура албай койду да. Биринчисине кичине окшоштурган, андан кийинкисине окшоштура албай койду да. Алган акчасы жай окшой айтканда асман башы. Эми кичине окшошсо дагы анан ыраазы болосуң эми. Элем депчи. Анан бир Орусга бардым. Бирөө айтып калып барасыз. Виталий деген бар, ошо барсаң депчи. Машина расход болуп аткан болсо, ошону окшоштура албай чыккан да кыргыздарчы. Орус ушундай кечке чукулады, кечке жазады. Анан бир 1000 сом дейт болуш керек деп ичимен ойлоп аткам мен. 1000 сом десе болот, эми андан да көбөйчү мүмкүн депчи. 400 сом деди, элестеткиле кечке заткан. Ошо алхамдулилла биринчисинен эле окшоштурду да. Расход азайды, баардык жүрүш турушу тың болуп калды машинанчы. Анан эми айтайын деген орустардан үйрөнүш керекпиз да. Особенно мастерлер, ремонт жасагандарчы. Мен баарын айтпай элем, бүт орустар жакшы, анан бүт кыргыздар жаман деген жокмун. Көпчүлүгү да, көпчүлүк кыргыздар билбейт. Орустардын көпчүлүгү билет да, билбейм мен, билбейт. Жакшы жаза электин, орусту көрө электин да. Ошо негизи эле орустарга эле баш керек окшойт. Мындайын кыргыздарга да чын мен өзүм калбам бул эми. Ар ким өзүңөрүң калбаңар. Барым келбей калды действительночу. Анан эми биякта азыр комментарийда жазып анан тиги болуп кеттиң, анан арабтарды мактап койсоң араб кыл деп дагы бирөөнү айтып койсоң да, орусча сүйлөп койсоң всё саткын баткын деп атпайсыңарбы? Эми биякта мен акыйкатты эле айтып атат окшойм. Мисалы үчүн водительдерден эле бар сурап көрсөңөр, кайсы мастерлер жакшы десең, баары болбосо көпчүлүгү орустар, орус, чоң арыкта орустар бар. Тети Бишкекте мисалы Фатиановда орустарны билгендер билет болуш керек, туурабы? Ошол жака барды эле айтасыңар. Анан мисалы Геркулеске бар, аякта орустар мастерлер кыйын депчи. Анан эми мен бияктан алтындарын туура түшүнгүлө, мен жамандап аткан жерим жок, просто үйрөнөлү дейм да, мындай. Мен айта турган насаатым ушунда, мастерлер, моторист, электриктер Орусга ошон эле бир 5 колубуз бар, ошол эле адамсыңар да силер делечи. Анан мындай орустарга качан барсаң, бир интернет карап, бир эмени листать этип отурган болот да. Бир рубриканы машинаны канча жасаш керек, кандай эмне депчи, мындай алар илимин өнүктүрүп аткан болот да. Кыргыздарга барсаң, ахахахи бир ырчыларды угуп эле, бир жалжаңбайский тиктокто бирденкелерди көрүп эле отурган болот да. Сиздер деле ушунсаңыздар болот да, мисалы китептерди алып, жана илимибизди өзгөртүп, кыскасычы, илимибизди өнүктүрүп. Анан орустар мен айтайын, ошо орустар наоборот, кыргыздар жакшы жазайт, кыргыздар анткени мусулман булар алдабайт, жазайт, акчасын да аз алышат, берекесин берсин деп коюшат. Дегендей болсо жакшы болот эле дейм да, орустарга биз суктанбайчы. Ошон үчүн Кудай буйрса алтындарым аракет кылалы, особенно мастерлер, услуга сферасында иштегендерчи. Бул орустар жакшы алдабайт, орустар кыйын дебей, ошо кыргыздар кыйын, кыргыздар жакшы жазайт, анткени булар мусулман, анткени булардын эмне деген тарыхы бар депчи. Ошон үчүн иншалла аракет кылалы. Муну жаман кыргыздар албетте, кыргыздар бардык жактан да өйдө турабыз. Алхамдулилла иманыбыз жактан өйдө турабыз. Адеп ахлак жагыбыздан, ата энени урматтоо боюнча бизде мына алхамдулилла кичүүлөр сөзсүз ата энесинин жанында калат, кызмат кылып. Орустарда андай жок. Көп кемчилик бар. Биз көп жерден өйдөрөөк турабыз алхамдулилла. Кудай таалам берген да бизге. Ушул жагынан да алдабаш жагынан, мисалы үчүн орустарда сөгөнөк келет, мисалы ал жактарын мен айтпай элем, муну именно жазай турган жерин айтып атам да, мына водительдер түшүнүп атсаңыздар керек. Орустар чындап эле алдыда турат да, жазаган жактарынанчы. Анан дагы биз ошо өнүктүрөлү, өстүрөлү. Анан мастерлер туура түшүнүңүздөр, мотористтер, мастерлер, машина жасагандар, кыргыздар ушуну туура насаатыбызды туура кабыл алып, чын эле ушинте эле кой деп мындай бир алдыга кадам таштап, аракеттин үстүндө бололу иншалла. Бардыгыңыздар туура түшүнөт деп ишенем. Кыргыздар өнүгөлү, өсөлү, өзүбүздүн деңгээлибизди бүт дүйнө жүзүнгө көрсөтөлү иншалла.